25 aprel 2025 жыл Кут курулуш компаниясы Белек турак жайындабыз. Ассаламу алейкум достор. Район Пишпек, Лев Толстой Баха көчөлөрү Белек турак жайына кош келиңиздер. Достор, жалпы аянты 2 гектар жер, 15 кабаттуу 8 блок. Бүгүнкү күндө Белек турак жайда сырткы жылуулоо фасадтары жүрүп жатат. Жана айта кетчү нерсе, достор, ушул жылдын аягында ар бир батир ремонт менен берилет. Белек турак жайында бүгүнкү күндө бүт бардык батирлер ремонту менен тапшырылат. Входной, внутренний эшиктер коюлат. Пол, паркет, стена, белый, шпаклевка, покраска болот. Потолоктору болсо натяжной. Санузел. Санузелде бүгүнкү күндө 100% кафель болот. Примерно кафелдерден коюлуп башталды. Бул жер толугу менен под ключ турбалары монтажы менен берилет. Кухня бөлмөсүнө келсек, бул достор, пример 2 комнаталуу квартираны көрүп атабыз. Ушундай кенен кухня болот. Кухняда канализационный труба, ысык суу, муздак суулардын трубалары монтажы, электричество монтаж, бул жактын дагы потолоктору натяжной. Кийинки бөлмөлөрүн дагы көрсөк болот. Мисалга алсак, бул зал, примерно 18 квадрат метр. Бул болсо жатакана, спальня бөлмөсү. Спальняда бүт бары ушундай ак шпаклевка, покраска, пол паркет, ламинат болот. Кошумча спальняден 3 квадрат метр балкону да чыгат. Келиңиз көрөлү. Бул жерге решетка орнотулат, балкондон терезелери тоону көздөй. Бул эшиктери кошумча коюлуп берилет. Алдыңыздарда дагы бир бөлмөгө обзор. Бул болсо 55 метр квадраттуу студия двушка. Студия двушканын айырмачылыгы эмнеде? Бул жерде зал менен кухнясы чогуу. Сиздер бул жерден легкий конструкция менен зал менен кухняны бөлүп койсоңуздар, полноценный двушка болот. Ал эми бул жакта бизде спальня болот, спальнядан балкон чыгат. Общий батирлердин баары white box стилинде ак покраска болот, анткени ак ийилет. Достор, биз азыркы учурда Белек турак жайдын 6-этажында турабыз. Бул жерде лестничный зона, андан тышкары бул жерде циркуляционный зона. Именно лестничный зона менен циркуляционный зонанын ортосунда эшик бөлүп турат. Бул эмне үчүн десеңиздер, бул жерде өрт коопсуздугу үчүн. Бул жерде ар дайым аба таза аба айланып турат. Дальше кеттик достор. Бул жерде именно лифтовый зона деп коебуз. Бул жерде 2 лифт болот. Бирөөсү грузопассажирский, экинчиси болсо мынакей пассажирский. Дальше кеттик достор. Бул жерде болсо именно подъездин чоңдугун көрсөңүздөр болот. Жана азыркы учурда чистовой отделканын жүрүп турган кези көрсөңүздөр болот. Достор, бүгүнкү күндө Белек турак жайынын бир гана блогун монолит жумуштары калды. Өзүңүз көргөндөй 7-блок, 7-этаж, туннелдик калп система толук орнотулган, арматуралар токулган, жана ошондой эле биз бетон алууга азыркы убакта даярданып аткан кезибиз. Ар бир блоктун минус 1 кабатында сиздердин жеке бизнесиңиздер үчүн коммерциялык помещениялар каралган. Достор, ушуну менен Белек турак жайына болгон кыскача видео отчет аягына келди. Сөзсүз түрдө комментарийге ой пикирлериңиздерди жазганды унутпаңыздар, жана ошондой эле видео менен бөлүшүп коюңуздар. Эгерде сизге дагы ушундай ремонт менен батирлер керек болсо, биздин номерлерге байланышыңыздар.